Assalamu alaikum. Kırgızstanlık menin жердештерим, энелерим, эжелерим, акелерим, укелерим жана башка бардыгыңарга кайрылып кетейин дедим ушул келе жаткан шайлоо боюнча. Жашоодо көп нерсени көрдүк да. 2005-2006 жылдан айтам. 2006 жылдан бери Москвада жүрөм да. Уақытым 14 жыл өтіп кетті. Бұл уақыт өтіп кете береді. Жашоо бұл ыйлап атканым мен өзүмдүн ыйым эмес, жүрөгүмдөн чыккан нерсе. Кыргызстандык туугандарым, эжелерим, энелерим, акелерим, укелерим келечекти ойлогулачы. Добушуңарды сатпагылачы, акчага алданбагыла. 10 000 сом алып, $500 алып bir күндө. Качанкыга жетет, 4 жылга жетет, Кыргызстан сатылып качан түгөйт жакында, мына кече жакында мына бул болгон окуя менде баштан өткөргөн нерселер. Бул мигрант болуп жүрүп жашоодон бардык нерсени жоготтук да. Мен деле каалайм өз жеримде иштеп, өз элимде жүрүштү. Мигрант болуп мына 2016-28 декабрь күнү 2017-ге өткөн жылы мына келечегим жоготтум. 3-чү уулумду жоготтум. Ушул Россияда ушу тиричиликтин айынан да. Мен бул деле Алланын буйругу. Просто жакында дагы болгон окуя biz Moskvada жүрсөк деле биз мигрантпыз. Биз өзүбүздүн элибизде эмеспиз, өзүбүздүн жерибизде эмеспиз. Ошон үчүн силерден сурап элем, кыргыз элип, ойлоңгула. Ар кимиң өзүңдү тыйып туруп акчаны албастан жүрөгүңдү тандаган адамды шайла, бир тууганыңды, башкаңды, тууган аке укең шайлаба. Өзүң жүрөгүңдү ушу эл үчүн патриоттук кызмат кылам деген, эртең келечекти ойлогон адамды шайлагыла силерден сурайынчы. Bizde başka şans kalmaydı. Erten günü çok kılasın Kırgızstan'da gelecekteki baldarım, benim baldarım, sizlerin baldarım, nerelerin yok. Öyle otursun kalaysın abi. Bu aram akça, kargış bardığınlarga çok tiyet. Al bugün kalkan jеген 1000 сом pulungar, $500 ölüp ketsin. Oşo kança günge jetkire alasыңар. Munda kança жылдан beri migrant bolup иштеп жүрөбүз. Алыс жолдордо. Бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде кыратканда жүргөн жерибиз жокко. Ошон үчүн бир нерсе кылардын алдында ойлонойлу кыргыз элим. Мына жакында эле болгон окуя. Число 2020 где-то 2-синде болгон. Мен ушу мурунку өтүп кеткен аялымман. 2 балам бар болчу, алар Саратовдон келди. Чогуу мен менен birinci Ceyliğe Moskova gelişkenle oynatıp alıp жүрейін dedim. Үйümde жатқан bir vakt ele случайно mentor үйге girdi. Пупес, молодой, bizden de жаш балдар. Men ayттым ушу балдарды, жаш балдар, оготпойлан, как будто өзүнүн бир адам баласы өзүнүн законтура билди деп. Апчык, эшик апчык, жаш баланы ургандай эле уруп, тепкилеп, тыштап коюп кетти. Бирок өзүм жеримде болгондо, өзүм элимде болгондо мындай болбосо керек эле деп ойлойм. Бизден керек болсо элчиликте эле колунан эч нерсе келбейт. Кайрылсаң деп. Бирок кыргыз элим, биз все равно мигрантпыз, колубуздан эч нерсе келбейт. Ошон үчүн келечегиңерди ойлогула. Добушуңарды сатпагыла, силерден суранам. Шайлагыла жүрөгүңөр тандаган адамды. Бирок тууганыңды, башкаңды эртең сага эч нерсе кылып бербейт. Эгер бүгүн миллиондогон акчаны жоготкон болсо, ушу Кыргызстанды сатып чогултат ишенсеңер.
Bir neyse kılardın aldığında oylanıp Kırgız elim bundan başka şansına dile kalbaydı okşayt koydum. Ben bundan 4 yıl 5 yıldan bir gelip de. Oşon üçün bir neyse kılardı oylanıp suranı sizlerden. Oşo pulunu alıp her kim özümdü gana teysen bardık neyse bu. Daha bilimdik menen çeçeli birle partiyanın jakşı özgü jakkan partiyanın mamleket başkarının ушундай жакшы кылбайлыгы патриот адамдарыбыз бар. Мына мен Садыр Байкени колдойм. Эркек адам ошол Кыргызстан үчүн отурат да, сыздайт да. Ошон үчүн энелер, акелер, укелер, мен өзүм жабаттан болом, мигрантмын. 14 жыл, 15 жыл болуп атат Москвада жүрөм. Мен Москвада жашоом жаман деп ойлойсуңарбы? Жашоом жакшы, Кудайга шүгүр. Айына табам. Бирок ошону Кыргызстанда кылсам болбойбу? Ошо Кыргызстанда өзүм жеримде, өзүм элимде кылсам болбойбу? Тапсам болбойбу? Болот, конечно. Просто биздикилер жегиштер көбөйүп кетти. Ошону жегенден ойлонуп атасыңарбы? Эртең күнү ушунун баардыгына жооп бересиңер. Бул дүйнөдө жооп бербейм деп ойлосоңор ойлошуңар мүмкүн. Ол дүйнөгө барганда жооп бересиңер. Канчалык мына улуу урматтуу чоң ажы раматылыгыбыз айткан 1 сом алсаң да арам. Бул сенин Кыргызстанды сатканыңдын баары бар депчи. Ошон үчүн силерден суранам, албагыла. Жүрөгүңөн чыккан шайлагылачы, суранычы. Бирге партияны шайлайлычы. Суранычы. Рахмат, мени ушунчалык угуп койгонуңарга. Ушул видеону көрүп бир вывод чыгардыңарсыңар деп ойлойм, туугандарым. Мен Кыргызстан үчүн барып, мен патриот адаммын.